Assalamu алейкум. Бүгін көпчүлүккө пайдасы тийиши мүмкүн болгон маанилүү маалыматтарды жеткирмекчимин. Анықтан сөзсүз түрдө видеону акырына чейин көргөнгө аракет кылыңыз. Кант диабети бул жөнөкөй оорулардан эмес. Анткени дайыма болбосо дагы оорулоону кыйнап турат. Ошондо болсо деле мунун дагы артыкчылыктары бар. Мисалы, сиздин ушул сахарыңыз 10дон ашып кетсе дагы, жада калса эч кандай симптомду өзүңүздөн сезбейсиз. Ошол себептүү ошол көп эле адамдар канда глюкозасы көп боюнча жүрүшөт тилекке каршы. Андыктан сөзсүз түрдө ушул сахарды азайтууга аракет кылыш керек. Болбосо ал өзүнүн зыяндарын убакыт өткөн сайын көбүрөөк тийгизе баштайт. Орган мишени деп коет. Кан тамырларды, нервти, анан бөйрөктү, жүрөктү катуу жабыркатып коюшу мүмкүн. Көздүн көрүүсүн дагы начарлатат. Бул эми жалпыңыздар ушул диабетиктер билишиңиздер керек болгон маалыматтар. Ансыз деле көпчүлүгүңүздөр билесиздер. Ошондосу дагы бир катар кайталап өттүм. Мен бүгүн бир пациентим бар. Ушул эженин абалы боюнча бир маалымат берейин дедим. Эженин азыркы учурда диабет болгонуна 10 жылдан ашып калган болсо дагы кандагы глюкозанын деңгээли 6,5 жетпейт да. Гликозированный гемоглобин деген барбы, жанагы 3 айда бир текшериле турган, ошол 6,3 чыкты. Бул өтө сонун жыйынтык. Анан адатта нормада 6,4 чейин болот. Бул эженики 6,3 болуп атат. 10 жылдан бери сахар болуп жүргөн адамдыкы жок дегенде 8-9 болуш керек эле. Эми аз болгону жакшы албетте, бирок көбүнүкү эле көтөрүлүп калат. Анын үстүнө бул эже дары деле өтө бир берилип ичпейт экен. Бир эле таблетка ичет, ал дагы минималдуу дозада метформин. Ошого мен бир аз таң калып, бул эжеге суроолуу карап, эми ачыгы мен бул нерсени андан сураган жокмун го. Бирок суроолуу карап, ушул сүйлөшкөн учурларда өзү айтып берди бүгүн. Жанагы ак сок, көк сок деп айтып жүрүшөт го. Жанагы буудайдын өндүрүлгөнүнөн даяр болгон сокту ичип, ошол кандагы глюкоза дагы азаят деген бир фактылар бар экен да. Анан мен врач болгонум үчүн мындай маалыматтарга өтө ишене бербейм. И сунуштабайм дагы. Бирок ушул эженин абалын байкагандан кийин ушул нерсени жалпыга бир сунуштап кое берейин деп чечтим. Буудайды өндүрүп, ошону согун иче турган болсоңуздар, кандагы глюкозанын деңгээли бир аз болсо дагы азаят экен. Бул ошол эжедеги мисал тасын эле байкатып турат да. Муну кандай даярдайбыз? Түшүндүрүп өтөйүн. Мисалы, айталы бир пияла бөскөрөк буудайды өндүрөсүз. Мисалы, эртең менен ушул патнос деп коебуз. Патноско саласыз дагы, үстүнө суу толтуруп коесуз. Бир аз ушул буудайды көмө турганчалык кылып. YouTube'да видеолор деле бар даярдалган. Мен да үстүптөн айтып атам. Кечке чейин суусу менен тура берсин, кечинде суусун төгүп коесуз дагы, буудайдын өзү калсын жайылган боюнча. Анан эртең мененге чейин күтсөңүздөр, ошол бир аз өнүп калат. Ошондо 24 саатта бул сок даяр болот да. Ошол даяр болгон өнүп калган буудайды блендерге салып, үстүнө бир аз суу куюп туруп чыгарасыздар блендерден. Сүттөй болуп ак болот. Сүзүп туруп анан ушуну ичесиздер. Эми көбүрөөк ичсеңиздер деле зыяны жок. Анан өтө аз ичпеңиздер. Балким бир кружкадан ичип турсаңыздар, үзгүлтүксүз ичип турсаңыздар, өзүнүн пайдасын сөзсүз түрдө көбүрөөк тийгизет. Кандагы глюкозанын деңгээли калыбына келип калышы мүмкүн. Эми бул мен үчүн ушул факт эмес. Бир эле адамдын мисалында сиздерге сунуштап атканымы эскертип коеюн. Балким сиздики сахарыңыздын түшүшү бир аз кыйын болор. Көбүрөөк убакытка чейин ичиш керек болоттур. Бул эже 3 айга чейин ичиптир. 3 айда глюкоза 6,5 же андан дагы азга түшкөн. Үзгүлтүксүз ичкенден кийин. Анын үстүнө башка дагы оорулары, мисалы кан басымы да канча көтөрүлбөй калыптыр.
Бул деген өтө жакшы жыйынтык. Анын үстүнө бул табигый нерсе да. Эч кандай бат эмес, эч кандай бир химиялык жол менен даярдалган бир нерсе эмес. Эми дары дармекке тил тийгизген жокмун бул жерде. Дарылардын өзүнүн орду бар. Ушул диабет болгон учурда эгер эндокринологический кандайдыр бир дарыны жазган болсо, аны үзгүлтүксүз иче бересиз. Бирок муну дагы кошумча ичип көрсөңүз болот. Балким кандагы глюкозанын деңгээли калыбына келип калышы мүмкүн. 10 жыл диабет болгон адамдын ушул сахары калыбына келгенден кийин балким сиздики деле калыбына келсе керек. Анын үстүнө кээ бир адамдар ушул инсулинде жүргөндөрдүкү калыбына келгендер дагы бар экен да. Ошого мен таң калып бүтпөй жатам. Жалпыңыздарга сунуштайм. Аткарып көрүңүздөр, кыйынчылыгы жок. Каршы көрсөтмө жок эч кандай. Бир күндө 2 жолу ичсеңиздер деле боло берет. Эң негизгиси үзгүлтүксүз, жок дегенде 3 айга чейин ичиш керек. Анан аны ичерден мурда глюкозаны текшертип коюңуздар, гликозированныйды. Анан 2 айдан кийин, эч курда дегенде 1 айдан кийин ошол гликозированныйды кайра текшерип көрүңүздөр, салыштырыш керек. Анан эми азыр бул маалыматты билгендер, буга чейин ичип жүргөндөр болсо, комментарийге сөзсүз түрдө жазып койсоңуздар, ичип жүргөнүңүздөрдү, сиздерге кандай пайдасы тийди, башкалар үчүн дагы бул сөзсүз түрдө пайдалуу болот деп ойлойм. Ошондуктан кимде бул боюнча маалыматтар болсо, комментарийге жазып коюңуздар.